университеттерибиз көп. Ошонун ичинде бирөө дагы кошоматчылыкка үйрөтпөйт. А бирок баарыбыз кошоматчыбыз. Азыр анакендигем, яны айтып берейинби? Атанын кадыры болуш керек үйдө. Атанын кадыры болгондо жанагындай кызыл камчы, тенттек ичкен, тетир баскан балдар болбойт. Ал сестенип турат. Демек, эже табында драматург катары иштеп атат. Эмне чыгармалар жазып атасыз сиз азыр? Рамиз айтат, айтчы раматлык. Мактачы ден соолукку жакшы экен. Ошо. Сиз 73-жылы биринчи китебиңиз чыккан, анан бир 20га жакын китеп чыгарып салдыңыз окшойт го сыягы. Өзүңүздүн чыгармаларыңызга өзүңүз канагат аласызбы же дагы эле жаза электерим көп деп мындай милдет турабы мойнуңузда? Эми милдет турат, ал чыгармачыл адамдын ким болбосун, ал бир гений болсо дагы баарынын мойнунда турат. Өзүң бүтүргөн ишиң деле ал сен менен кошо жашайт да. Оңдошуң керек. Мурда көрбөгөн нерсени кийин көрөсүң, мезгил көргөзөт. Анан кийин бир эле жазып коюп, басып кеткенди мен бир болсо Байдыкен болушу мүмкүн. Анан башка акындарды элестете албайм. Ал жарашпайт да болсо керек. Ошондой болуш керек да. Ал эки алдына жараша. Кыргызча айтканда биз азыр бойго жетип турган кезибиз, анакай. Мына агайың 2 жыл мурун былтыр 75ке келди. Бир жыйнак немелери чыгараталы деп даярданып турганбыз. Анан жанагы карантин, ковид тигил бул дегендер бир тойлу колду байлап койду да. Эшикке чыга албай эле отуруп эле калбадыкпы. Бирок иштеп атат. Китеп чыгуу планы бар. Бу эки ошо немеге карата чыгарганбыз. Айтчы досум деген. Айтчы досум дегенде 20 жыл чыккан бул китеп. Ошо немеге карата чыгарганбыз 75 жылга. Андан тышкары эми азыр анакей эме да мактайынчы бер. Рамиз айтат, айтчы раматлык. Мактачы ден соолукку жакшы экен. Ошо ден соолугун иштеп атат. Азыр кичине көзү зрениеси начарап кеткенине карабай эле мен урушуп алып койбой токточу деп. Ким Түгөлбай Атаны баш болуп, Турусбеков көптөргө жазган чоң макалалары бар. Андан тышкары мына китеп 15-жылы чыкмак. Жарым акчасы төлөнүп, эмеде турганына карабай муну таштап койду дагы согушта келбей калган акындардын чыгармаларын казып 3 жыл отуруп алды. Абдан сонун иште. Ошону тим эле архивде аңтарып, архивден бирден таап, гезиттен, латынча жазылган гезиттерден таап чыгып, анан кийин кимдер кылып, кандай кылып оңдоп салганына чейин укуп чукуп, өзүнүкүн жылдырып коюп, ошол бешар эмелерден согуштан келбей калган Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Жеңишен Ашубаев, Үсөйүн тиги Кусейин Эсенгожоев, Жумажан Курчинов беле көш келбей калгандардын министерствого тиги сунуш кылган Жээнбековдун учурунда деме өкмөткө деле кирип чыктык, момундай нерсе Кайрат министрликтен Кайратка да айттык. Ушуну чыгарып койсоңор, бул деген согуштун 75 жылдыгына чоң белек болот деп баары эле колдоп аткан. Анан эле жанагы пандемия деген бирден болуп калды дагы. Негизи абдан сонун иш жасап турсуз. Азыр тарыхта дагы бул актап койдон турат. Тарыхта деген мыкты лимпоз бар, мен абдан сыйлаган. Труженик да. Ошол амака мен бирки жаздым. Карап берчи. Мындай ачык айт десем, бир айдай жүрдү. Анан чакырат. Ой, сен докторский иш жазып койгон турбайсың. Зачем кылуу? Алга губакча керек дейт. Мен ушуну жөн эле китеп кылып эле чыгарып коеюн деп атам. Себеби Мукай Элебаевдин Улуу марш деген неси бар. Ыры. Гимн болгон ал айтылган. Ошону 3 сыйра оңдошкон.
Мен сөзүнүн бүт барын китеби менен ошол убактагы чыккандарын бүт салыштырып чыктым да. Жусуй Бералиев Анын кесилген, ар ким каалагандай оңдогон, тим эле күйүп кетти. Өзү чынчыл неме көз өткөн кишини ушинте беришеби деп аны чыгарса, анан деген жаңырларын бугагыда кошумча кылып туруп, ушундай бир 5 томдук, 5 китеп буюрса чыгат. 5 томдук кылып чыгаргандасыңар ошондо. 5 неме кылып чыгарсак, котормолору чыга элек. Сөзүңүз өзүңүздөгү мен драматург Бурул Калчабаева тууралуу сиздин пикириңизди уккум келип атат. Иштеп атабы же жалаң эле ашканага эле киргизип койдуңузбу, тамак жаса деп, кийимимди түктө деп? Тамак жасаганды билем. Мен экинчи кесибим мусорщик. Бул өзүн өзү тарбиялап көнгөн да. И пландап коет, ошонун жанбайт да. Уктаганда да жанбайт. Ошонусу жакшы да. Бул чыгармачыл адамда көкбеттик болбосо болбойт. Ой, анам кийин бүтүрөм, эртең бүтүрөм. Алдында жанагы балкылдап турган нерсе, настроение жоголуп калат. Мурдагыдай болбойт эч качан. Ошону убагында кармап калыш керек. Кеп ошондо да. Кеп ошондо. Анан кийин Демек, эже табында драматург катары иштеп атат. иштеп атат. Эмне чыгармалар жазып атасыз азыр? Кинонун эмесин бүтүрүп бердим. Эми аны айтпай эле коеюн. Ошо тартылган кезде сөз болсун, сценарий бүтүрүп бердим. Мен 70-ке келип калдым мен деле. Анан берем драматургдун эмеси бул жөн эле бир чогулуп эле бир жылкыны союп эле тоңдуктардын бир жылкысын жара тартып эле чай ичип тарап кетиш эмес да. Бул бир маданий бир окуя болуш керек, бир жакшы чыгарма коюлуш керек. Коебуз деп көтөрүп кеткендер толтурат, коюлу элек. Алардыкы баары акчага такалат баары эле. Аны билбейм, бир мен мисалы долбоор жазып, антип-интип, тыйын таап, иштеп көнүп калгам. Көрөм го эми. Тиги ак үй көк үйдөн каш кабагын, министрликтин каш кабагын карап туруп, анан ошого жараша. Мен түшүнгөнүмө караганда ушу мааракеңизге карата бир маданий, баягы отчет сыяктуу бир нерсе жасаш керек. Анан эки чыгармачыл адамдын да бири күлөдө камыр-жумур жашашы да өзүнчө бир оңой эмес, эмгек болуш керек менимче. Себеби ар бир чыгармачыл киши өзүнчө алып батпайт, өзүн өзү батпай калган учурлар. Жашоо кандай үй бүлөдө, Бурул эже? Үй бүлөдө эми мындай дейм, чыгармачыл адам деген айрыкча аял киши аял бойдон калыш керек. Тим более бир болуп кетпеш керек, үй бүлөлүү аялчы, арыдан бери кичине. Сен акын болсоң, мен драматургмун, сенден кембекемин деп отуруп алганда, ал иш жүрбөйт. Иш жүрбөйт, жашоодо болбойт. Менимче аял киши үйдө биринчи кезекте аял боюнча калган жакшы. Ал жолдошту күтөбүлү, ал бала чаканы күтөбүлү, ал тууган урукту күтөбүлү, ал телитең тушту күтөбүлү, баарын бирдей тиги 5 салага жана тактекенин жибин байлагандай баарын бирдей ала жүрүш керек го дейм. Анан ошол учурда ал эми чыгармачылыкка келгенде иштеген учуруңда итак эле деген тиги мисалы мен бир нерсе жазсам, анакейге окутам, бул киши окуп чыгып пикирин айтат. Анакенин жазганын бүт эле мен басам. Кээ бирде айрым жерлери жакпай калса кетет да. Мен эми өмүр бою 30 жыл театрда иштедим, тиги эме болуп, эмне гана ол чыгармалар колуман өткөн жок. Айрым учурда пикирибиз келишпей калганда тиги кызыл чекке түшөбүз. Мен өзүмдүкүн доказывать этем, болбой калды. Анакей бул жерде сен момундай лобовой эле чекеге жарашабайт деп атасың. Гел бул жерге жок, бул өзүндүкүн бербейт. Макылдашып анан айтам, анакей кошуналар оксо бул чал кемпир урушуп атат дейт го. Кел жай отуруп сүйлөшөлүчү. Бирок экөөңөрдө тең мындай бир нерсени берүү жагынан өзүңөрдү менен өзүңөрдө курчтук болуш керек деп ойлойм да. Азыр сылап сыйпап айткандар, мактагандар, жактагандар бизсиз деле толтура. Бизсиз деле. Мен бир гана азыр анакени тыям, анакей айта берейинби? Айта бер. Анакей, кой. Президенттин тиги чекесине чыгып эле түз сөз айтты, сенин эле эчкиңе жазылып турбу.
Айтсын сенден кийинкилер. Мындай бир окуялар болгондо, бир мамлекетте бир мындай оош кыйышты жагдай болгондо айрымдары чыгып калат четке туруп алып, эл акындары каякта, эл баатырлары каякта, аксакалдары каякта. Ай айланайын, аксакалдар жаз кыласыздар эмне кичинесиңерби? Аксакалдар демекчи ушу өрнөк маселеси да, аксакалдардын эмне үчүн ушу аксакалдар өздөрүнүн ордун жоготуп койду. Улут, биз улут боло эле келбиз. Мен мындай эле айтып жүрөм. Биздин багыбыз бар экен, жерибиз бар, суубуз бар, тарыхыбыз бар. Анан кийин университеттерибиз көп. Ошонун ичинде бирөө дагы кошоматчылыкка үйрөтпөйт. А бирок баарыбыз кошоматчыбыз. Президенттен баштап жанагы жаңдан ыр жазып жүргөн кишилерге чейин бүт баары кошоматчы. Билесиңби, убагында Сыдыкбеков аксакал Родина деп жазганды ата мекен деп жазып бүйрөгө түшкөн киши. Кишилер учурашпай калган ал киши менен. Бульварда жалгыз отуруп калган экен. Жалгыз залда жалгыз отуруп калган. Анан кийин кетип баратса Макаренко экинчи секретарь болчу, орус. Чоң киши эле. Маяковский ырларын бүт жаткы билген киши. Бир чоң далы ийниме колун койду дейт. Карай калса Макаренко экен дейт. Аксакал мен жеткирип коеюн машина менен деп айтты дейт. Бүйрөдөн кийин баары кетип калган эди, эч ким жок. Ой, мен жакын жерде турам, өзүм жетип алам. Сен болбой колдуктап келип, машинасына отургузуп, анан жеткирип койду дейт. Жакын эле да. Мен бир ушул жерден бир сындым дейт. Түкө деп чуркап жүргөн инилеримдин бирөө жок дейт. Мына бул улуттун кыла турган иши эмес. Улутман мына түгөлбөй Сыдыкбеков атабыз. Ошол кайша кылды. Освобождение деген кино чыкты го, ошого жазбадыбы? Эмне силер жанагы эле орустар жеңдиңер беле? Биздин аскерлер да барган. Мисалы үчүн 83 Советтер Союзунун баатыры бар биздин. 83 киши. Ошонун баарынын алтын медалы жок. Мисалы биз Манастын тукумубуз дейбиз да, биз кыргыз Манастын тукуму дейт. Андай болгондо ошо кошоматчылык, алдым жуттумдук, азыр эми жемкордук деп атабыз, көрө албастык, мунун баары кайдан чыкты? Бул кыргыздын генинде болбосо да. Бийликке болгон кошоматтан чыгып атат. Билесиңби, биз бала кезде сенин айылыңда деле, менин айылымда деле бир айылдын маселесин бир аксакал эле киши чечип койчу. Биринчи кезекте ошо аксакалмын деген кишилер өзү үлгү болуш керек, калп айтпаш керек. Чекеңден атканы турса дагы көргөнүңдү көргөндөй кошоматтамай чындыкты айтыш керек. Анан биздики жана илгери биз бала кезде жантай, мантай, бекчей, чекчей деген оюн бар эле, бир чапса бияка жантайып, бир чапса бияка жантайган. Ошондой болуп атпайбы? Тигил келсе деле мактайт, бул келсе деле мактайт, баарын эле мактайт. Колу нөбөт. Калыс сөз айтыш керек да. Улуулар аксакал ишандай болбойт. Касиетти жоготподу сен. Касиети болуш керек, нарк насил болуш керек, түз сүйлөш керек. Эмне үчүн ушундай болуп калдык агай? Себеби биз коркуп жашадык. Кимден? Мисалы үчүн СССРдан коркуп, жаңы эле келгенден баштап бизди жанчкан да, билесиң тарыхты. Мыктыларыбыздын баарын камаган. Баягы репрессияларды айтып атасыз да, үркүн, оторчулукка чейин андай. Анан кийин үркүндөн кийин киши репрессия, анан Атабек Тилебекер жеринен чыккан жер жок да, ошонун баары келип отуруп, бизди коркок кылган алып келди. Элдин баары эле Сыдыкбеков эмес экен да. Сыдыкбеков, мына биз коркок болдук. Жана Ала тоонун ылый жагында Ленин несел турчулугу эле аны айтып эле коеюн. Ар жакта Муктар Айыз эстелиги турат. Эмне үчүн биздин Сыдыкбеков эстелиги турбаш керек? Ошондойду айта албай калдык да биз. Ушунчалык жалтакпыз. Бир башта бир өлүм бар. Ал ошону актап, сактап, сен кийинки балаң көргөндөй уккандай болсун да. Бар эле ошо чете калып колун өпкөлөп
Бул эмне деген маңкуртчулук? Чикен пикирин айткан жок жоламанды. Биз ошондо өзүбүздүн салтыбызды атып атпайбызбы? Өзүбүздүн тарыхыбызды атып атпайбызбы? Туурабы? Мына ошого алып келди. Заман алып келди, анан ошо замандын кошомочулары деген биринин артынан бири келип атат. Азыр эмнени билип алды эл? Бийликке жагынса, колуна бир нерсе тээрине. Байларга этегин кармаса, бир нерсе табарына. Ошону түшүнүп алышты. Ыңтайлашууда, этиштин ыңгайындай ыңгайлашуу жашоо башталды. Бирок бул эл анткен жок да, элде күнөө жок да, эл эмес бул жерде. Эл кыргыздарды ким сактап турат? Кыргызды ошол айылдагы эл сактап турат. Ал жагалданбайт. Орто жерде мондай бир слой пайда болуп атпайбы? Жана тиги мына президенттерди алмаштырдык, а бир жактагылар ошол боюнча эртең башка бирөө болсо ошолор эле барып кайра деген алыска барбай эле биздин маданият чөйрөсүндө адамдар бар. Кайсы министр келбесин 5 жыл мурунку министрлер эле ошол концепциясын көтөрүп барып тиги жанында жүргөн, азыр да ошондо жүргөн, ушундай бир около бийликтин тегерегинде жүргөн бир адамдар бар да. Анан кыйын. Мисалы үчүн Сыдыкбеков сыяктуу таланттар ага барбайт. Интеллигенция биринчи кезекте авангард. Жанагындайлар барат. Биринчи кезекте менин оюмча авангард интеллигенция болуш керек. Түз сүйлөгөн адамдар көбүрөөк болуш керек да. Эми аналар деле деген душман кылып албаш керек. Бийликти эмне бузат? Ошо тегерегинде жүргөн кошомочулар, чала сабаттар бузат. Пьесаларыңыздын бири, эми сизде пьеса көп албетте, биякта китеп кылып да чыгардыңыз, Баяндоо махаббат деп. Ушул бир пьесаңызда ургачы бузулса, улут бузулат деген бир каарманыңыздын сөзү бар да. Анан андай ондо чын эле ургачы бузулса, улут бузулат деп айтып атат ал каарманыңыз. Эгерде эркек мисалы да бузулса, кызыл камчы болсо, зөөкүр болсо, көркө болсо, анда улут эмне болот? Бир өзүнчө явление. Ошону жоготуш керек. Кайдан чыгып атат? Алар кантип болтурбаш керек? Ошондой көрүнүштөр болбош үчүн эмне кылыш керек мисалы үчүн? Эркек Россияны карасаң, кандай сонун кинолорду чыгарып атат. Кандай сонун передачаларды берет. Туурабы? Угасың, жаныңды төшөп угасың. Бизде ошонун бир эле неси барбы? Жок. Китеп өз ордунда эмес. Китеп дегенде чыкпаганына көп жыл болду. Окуй турган окуу куралы жок. Анан кантип оңолуу жөнүндө айта алабыз биз? Бул жаштарыбыз декабристтер боло албайт. Эч качан боло албайт. Пессимист болгонго деле болбойт го антип. Болот. Мен сага далилдеп берем. Себеби Россия андан 5 метр начар жашап турганда дагы ошол алдыңкы аң сезимдеги кыздар, уулдар, байлардын балдары бүт бөрү чогулуп алып биз Россия үчүн күрөшөбүз. Россияны биз башкача өңүттө карап өстүрөбүз деп жолго чыктык. Биз деген азыр 30 жылда деп атат. 30 жылда көп нерсени биздин менталитетке жат, көп нерсени киргизбейдик. Билгизбей туруп тегил келсе кол кое берип, бул кол кое берип, 100дөн ашык конфессия барбы? Ар ким өзүнүн ишин жүргүзөт. Мындай жөөт мындай жүрүп алып деген ар ким өзүнүн ишин жүргүзөт. Ошентип биз жаштарды деген алдырып жибердик. Мисалы арабтардын акчасына мечит куруп атышат, арабтардын акчасына фаптар курулуп атат, арабтардын акчасына бала бакчалар коюлат, арабтар жетим жесир балдарга жалгыз бой аялдарга үй салып берип атат. Жана менин пьесамды келтирип атпайсыңбы? Тиги ургачы бузулса, улут бузулат деп. Мен ал сөздү кыргыздын эле жанагы энеси жаман эзел оңолбойт, атасы жаман акыр оңолот деген сөздүн эле бир башкача менин тилимде айтылышы алчы. Ал үчүн деген эне деген көп нерсе берет экен да, эненин сүт аркылуу көп нерсе келет экен да. Балдар кимге түзөлүш керек? Үйдө ата мыкты болуш керек, үйдө атанын кадыры болуш керек. Ал жерге атаң отурат. Биринчи тамакты, мисалы, тамак бышкандан кийин, эгер үйдө жок болсо, биринчи тамакты эстүү аял
алып туруп куюп коет үйдүн эсине. Андан кийинен ал атасы кеч келет да, андан кийинки үй бүлө бала чакага келин кезде чоңойдук бала кезде атаң келип отурсун, анан кийин атанын орду бар болчу жерде. Орду бар эле. Гөлдөлөң салынган диваныбыз жок эле бала кезде. Гөлдөлөң салынган атанын орду бар болчу. Шам шаркыт келин келсек эзеле тебелеш эмес. Басып өчүмөз ал тараптычы. Атанын кадыры болуш керек үйдө. Атанын кадыры болгондо жанагындай кызыл камчы, тенттек ичкен, тетир баскан балдар болбойт. Ал сестенип турат. Ошондой эле эненин орду болуш керек. Эне атасын эркекти кандай сыйлап турса, балдар ошондой мамиле кылат атага. Ана сенин атаң кандай, ана сенин атаң мындай, ана сенин атаң тигинтип койду дегенде, ал болбойт. Ал уже деген андай тетир баскан чагырбаш балдар ошондо бирөө тияка бияка, бирөө бияка атасына да тили тийип калыш мүмкүн, андай тарбия көргөн балдардынчы. Ал эми кызыл камчылык биздин таарынбай эле койсун, биздин эркектерде жоопкерчилик жок. 21-жылкы статистикалык маалыматтарга караганда ар бир 5-чи үй бүлө ажырашат экен. Үй бүлө институтун кантип сакташыбыз керек, кантип коргошубуз керек. Казакстан тулуу өскөн этникалык немец экен, Бундестагдын депутаты, ошол кишинин видеосун көрдүм, сүйлөгөнүн уктум. Үй бүлөнү айрыкча Средний Азияда, Орто Азиядагы биздин казактарга, кыргыздарга айтып атат да, мындай институт эч жерде жок дейт. Колуңардан келсе, үй бүлөлүү институтун сактап калгыла дейт. Ата менен баланын, эне менен кыздын, тууган менен туугандын, бир тууган менен бир туугандын мамилеси эч жерде жок дейт. Азыр деген Европада бул жоголду дейт. Бул жана эркектер эркек, аялдын аялга үйлөнгөнү карабайсыңбы? Бул биздин ушул Орто Азияда жашап кеткен үчүн, бул жерде үй бүлө болгон мамиле кандай экенин билген үчүн чырылдап атат. Момундай ажырашуулар ошондо да үй бүлө институту сакталганда тиги ынтымак болот да. Анан эми ажырашуулар биринчи кезекте мен ойлойм ушу жаштар жеңил көз карашта болуп калды го дейм. Келиңиздер биз өзүбүздүн айлыбызга келели. Адабият дүйнөсү. Бүгүнкү кыргыз адабиятына кандай баа берип атасыз, Анатай агай? Эми китеп чыкпагандан кийин Китеп сансыз чыгып атат го тескерисинче. Бул мындай да, китепти мамлекет колдош керек. Мамлекеттин милдети ал. Мен чыккан китептен баштап 4 жылдан бери эчтеке чыгарылыкмын. А мен пенсиядан башка эч нерсем жок. Адабиятка ошондой мамлекет кам көрүп туруш керек деп атасыз да ошондо, э? Ооба. Сен үчүн Ала тоо деген журнал кандай сон журнал? Жок азыр. Жок. Азыр чыгып атканы сизди канааттандырбайбы? Азыр асалы санда чыгат да бул. Илгеркте элге кенен тарабай калды да. Жетпейт да, эл чыгып атат. Ага эч ким гонорар да жок. Жалаң гонорар менен Болот Шерниязов чыгарды го жанагы. Биз чыгардык. Жетимен деген журналды. Кандай мыкты журнал эле, туурабы? Ушу айлыктарды бериши, командировкага да алып барчы, бүт барын жасачы. Бары аңыз кылып айтып жүрөт. Кандай котормолор болду. Мыкты сындар болду. А сен Алатооңдо эмне бар? Эчтеке жок. Тигилап келет, бир килеген эскермесин басат, башка эчтеке жок, аны окуй турган эчтеке жок. Эми азыр айтып атышпайбы, эми бул чарбачылыктан эркин болуш керек, мамлекетке догурунбаш керек. Талантың барбы, жаздагы чыгар, ошол элге сат, элге алымдуу болсо, анда сен ошол талантың балаңа, ошого жараша акча да табасың, андан ары ишин чарбачылыгын да өркүндөтөсүң деген көз карашта болот. Качан бул жагынан алганда адабиятка, маданиятка мамлекет тарабынан казактардай, өзбектердей көңүл буруу керек. Тажиктердей, көңүл буруу керек. Булар деген азыр эмне болуп кетти? Азыр деген массалык маданият басып кетти. Театр жагындагы, маданият жагындагы, адабият жагындагы азыр эмне болуп атат? Китеп чыгып атат чынында. Ар ким өзүнүн жарымы сүрөт болгон семейни, жарымы неме болгон дебелерди чыгарып, китептерди чыгарып алып, өздөрү сатып жүрөт. Тиги көбөйүп атат. А бирок кыргызды мындай тааныта турган классикалык чыгармалар жаралыш керек да. Адабият жок эмес, бар.
мындай бир өзүнө жоопкерчилик менен караган, ушу мындай бир Айтматовдун жолун, Түгөлбай атабыздын жолун улантайын деген жазуучулар бар да, алардыкы чыгып атат. А кеп бобуреки биздин мамлекеттин таптакыр эле чыгармачыл адамдарга көңүл бурулбагандыгында болуп атат да. Анакайдын айтып атканы, мурун деген басмакана бар эле, басмаканада редакторлор бар эле, тиги бир сыйра редакционный коллегия деген карачу эле, анан окуп тиги пикирин айтып, андан кийин иргелип барып турган чыгарма жаралчу эмес беле. Адабият, маданият өзү мындай бир убыточный эмеде турган, акча талап кылган, бир спонсордун, меценаттын, мамлекеттин каржысына муктаж. Мисалы, мен өзүм тараптасым спектакльди коюу маселеси чечилбейт. Чын-чынында келгенде ыйлай турган эле акыбалда адабият. Ден соолукта болуңуздар, биринчи кезектен чыгармачылыкка ийгилик каалайм. Ушу маекке келип отуруп бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Өзүңө дагы, силерге өзүңдү жазып Серим кылып атып, сен менен сүйлөшүп. чыгармачылык ийгилик болсун өзүңө дагы. Рахмат.